Assalamu алейкум, урматтуу Facebook колдонуучулар. Барыңарга ысык көлдөн ысык салам. Президент силер Акылбек Жапаровду жаман көрөт экенсиңер. Мына ушул силердин жаман көргөнүңөргө карабай мен бул кишини премьер кылып дайындап атам. Анткени бул киши эмдиги жылы бюджетти 4 миллиард сом менен жабам деп мага убада берип атат. Сиздер сарсана болбоңуздар. Бул киши менин тыкыр көзөмөлүмдө болот. Берген убадасын аткарбаса, мен катуу чара колдоном деп телевидение аркылуу чыгып элге кайрылды. 4 миллиард сомду Акылбек Жапаров кайдан алат деп мен ойлонуп аткам. Кумтөр мамлекетке өтүп атат, балким ошол жактан алабы? Же казылып аткан алтындын концентрациясы көбөйө баштаганбы? Жер үйдөн дагы алтын көп чыгып, налогду көбүрөөк төгөйүн деп калганбы? Бажы тармагынан алабы? Же биз билбеген дагы бир источник барбы деп мен ойлонуп аткам. Көрсө ал источник баягы эле айланып тегеренип келе карапайым эл биз экенбиз. Биздин эсебибизден 400 миллиард сом менен бюджетти жабам деп шымаланып турган кез экен. Жолуңуз болсун, Акылбек Жапаров. Мен сизге азыр бир кеңеш берем. Сиз карапайым элдин, кыйналып жашап аткан карапайым элдин чөнтөгүнө көз артканды токтотуңуз. Мен сизге айтып берем, каяктан акча алса болот. 30 жылдан бери сасыган саясатчылар бар. Элдин эсебинен байыган чиновниктер, депутаттар бар. Элдин эсебинен эбегейсиз чоң акчага ээ болгон миллиард долларлары бар, көпөстөр бар мына. Бийликте жүргөн, ак үйдө, көк үйдө жүргөн. Мына ошолорду жакшылап туруп кустурсаңар эле 400 миллиард эмес, сом эмес. Тышкы карыздын 3-өө чыгат керек болсо. Мына акчаны каяктан издеш керек? Мына ошол жака көңүл буруңуздар. Жанагы 30 жылдан бери байыган чиновниктердин арасында сиз да барсыз. Мына ошону эске алып койсоңуз. Кыргыз эли макой эмес, көрүп турабыз, угуп турабыз. Чындыкты таап алган элбиз биз деген. Бизде алдаш эми мындан ары өтө татаал боло баштайт. Сиз мындай уйдан сүт алам десеңиз, биринчи уйга чөп бергенди үйрөнүңүз. Дегеним баягы 6% пайызы болсо дагы мамлекет бөлүп берген акчаны 97%-ин көпөстөр, чиновниктер, депутаттар бөлүп алат экенсиңер дагы 3%-ин эптеп элге бермиш болуп коет экенсиңер. Ошондо дагы ошо 3%-ти алыш үчүн карапайым дыйкандар таанышты салып атып, шапка берип атып араң алат экен. Минтип отурсак биз кантип өнүгөбүз? Кантип миграцияны токтотобуз? Эгерде силер ошо элге деп бөлүнгөн акчаны элге берсеңер, миграция да азаймак. Жанагынтип тетиги Россияга барып, унижаться этип иштеп, ошакта кул болуп жүрмөк эмес кыргыздар. Мына силердин туура эмес алып барган саясатыңардын кесепети мына ушул. Жетишкендигиңер мына ушул силердики. Азыр мына саясий акыбалга кайрылып келсек. Акаев кызыл дорожка менен келип, Кыргызстанга кызыл дорожка менен узап кетип атат. Бул өтө жаман көрүнүш. Бул мина замедленного действия деп коет муну. Акаев деген Кыргызстанга эбегейсиз чоң зыян алып келген киши. Кумтөрдү Центера голд кылып атын которуп туруп эле жеңичи соодалап жиберген убагында 2003 жылы. 2003 жылы Кумтөр Кыргызстандын карамагына өтмөк. Ошол 2003 жылдан бери Кыргызстан 19 миллиард доллардан куржалак калды. Ошонун жарымын жанагы ууру чиновниктер, депутаттар, көпөстөр урдап кеткен күндө дагы жарымы азыр казынада турмак. Бакиевди алып келип камап, ошону кустургула. Үй бүлөсү менен канча деген акчаны урдап кетти алар дагы. Акаев деген шүмшүк үзөңгү кушту сатты Кытайларга. Аксыдагы балдарыбызды аттырып өлтүрүп таштады. Ал кезде президентский форма правления болчу. Ар бир кыбыр эткен нерсеге президент керт башы менен жооп бере турган
ошондой бир түзүм болчу. Кылмышкер Кыргызстанга кенен кесир кирип чыгып жүрөт. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул Акаевдин бияка алып келип баягы шоу болуп атканын аркасында Бакиевтерди легализовать этип алып келе турган бир репетиция болуп аткан жокпу случайно? Биз карапайым эл ошону билгибиз келет. Атамбаев түрмөдө жатат. Ал кишинин дагы өзүнүн жасаган, туура эмес жасаган иштери үчүн ал жерде жатат. Ал киши да жооп бериш керек. Анткени ал киши жанагынча баланын өлүмүн тебелеп келди. Жоопкерчиликти сезиш керек болчу. Тилекке каршы бул кишибиз дагы жоопкерчиликти сезе алган жок. Мен эми баягы эч кимге тартпаймын. Акаевка да тартпаймын, Бакиевке да тартпаймын, Отунбаева, Атамбаев, Соке, азыркы президентке да тартпаймын. Мен укканымды, көргөнүмдү айтам, сүйлөйм, бүттү. Мен эч ким тыя албайт. Сокени камаш керек, кустуруш керек. Мына акча деген каякта жатат? Жаздан бери мен өткөндө айттым эле. Аябай оор кылмыш менен шектелип, бул баягы коррупция деген бул аябай оор кылмыштардын катарына кирет да. 2 жолу расстрельный статьяны мойнуна илип туруп камалат дагы эле кайта акча берип, кусумуш болуп, кутулуп чыгып кетип атат көпөстөрдүн баары тең. Бийликке сын айтып, чындыкты чыркырап сүйлөгөндөр жаш балдардын баары камалып атат. Биз случайно Бакиев заманына жашап аткан жокпузбу азыр? Бул карапайым элдин арасындагы баягы чоң суроо бар. Бул эмне болуп атат азыркы биздин мамлекетте? Чындыкты сүйлөгөндөрдүн баарын чекеден сүйрөп алып барып камай берсе болобу эмне? Ошол эле кезде эбегейсиз чоң зыян алып келген мамлекетке, кыргыз элинин тагдырына, келечегине балта чапкандар, кылдары да кыйшайбай эле бошонуп кетип атышат го. Азыркы бийлик деле былтыр люстрация мыйзамын кабыл алып беребиз деп убада берген. Мына люстрация мыйзамын кабыл алмак тургай жыты да жок калды азыр. Эч ким сүйлөбөй да калды люстрация тууралуу. Ошол люстрация мыйзамын кабыл алып койгондо момундай болгон башаламандыктар болмок эмес. Садыр Нуркожоевич, жаныңызда жүргөн кошоматчылардан тез арада ичинде арылбасаңыз, булар канча деген президенттердин башын жуткан, анга түрткөн буларды алып барып. Президенттерди жок кылган. Мына Акаевдин түбүнө жеткен да ошо кошоматчылар. Бакиевдикин дагы, Атамбаевка дагы бардык президенттердин түбүнө жеткен мына ошо кошоматчылар. Кече күнү Сузактагы жол жээгине кыдырекейинен тизилип алып, баягы түркмен башыны тоскондой сизди тосуп атышат. Бул сизге кошомат кылам деп кайта элге жек көргөзүп атышат булар. Кошоматчылар. Сизге кадыр баркап келген жок. Кайта тетрисинче сизге элдин арасында бир жек көрүүнү пайда кылып атышат булар. Ошол эле Эдил Байсалов сизди Петр Первыйга теңеп атат да. Петр Первый деп. Бул аябай эле уят нерсе го. Садыр Жапаров деген ал жөн эле президент, биздин Кыргызстандын, кыргыз мамлекетинин президенти, эч кандай Петр Первый эмес. Кошомат кылганын дагы өзүнүн бир этикасы болуш керек го деп ойлойм мен. Жап-жаш болуп алып ушунча кошоматчы экенсиң, Эдил Байсалов, алыска кетесиң сен. Акылбек Жапаровдон кем калышпаган кошоматчы болосуң сен дагы келечекте. Мындай жүрүш менен. Кошоматчылардан тез аранын ичинде арылбасаңыз, эртели кеч мына ушуга окшогон Акылбек Жапаровго окшогон, Эдил Байсаловго окшогон кошоматчылар сизди алып барып анга тыгат. Эртели кеч сизди анга тыгат сөзсүз булар. Жанагы биз 7 апрель Жаштар кыймылы саясий партиясы сизден люстрация мыйзамын талап кылабыз. Карапайым элдин талабы бул. Люстрация мыйзамын тез аранын ичинде кабыл албасаңыз, иш оңунан чыкпай калышы мүмкүн. Анткени
баягы эле ууру бөрүлөр айланып тегеренип эле кайта бийликке келе берет, бизди тоной берет. Люстрация мыйзамын кабыл алып койсоңуз өзүңүзгө деле жеңил болот. Жанагы сизге бут тоскон ууру бөрүлөр бийликке келе албай калат дагы, сизге иштегениңизге жеңил болот. Карапайым эл да утуш да болот. Мен улам эле кайталап айтып бергенден дагы тажап да калдым. Ошон үчүн баягы сиз бир акылдуулук кылып, ошо люстрация мыйзамын кабыл алып бериңиз. Бул карапайым элдин талабы. Бүгүн дагы бир жаман суук кабарларды угуп атабыз. Биз 7 апрель Жаштар кыймылы саясий партиясы, карапайым эл, ошо өлгөн балдардын туугандарынын баары сарсанаа болуп бири-бирибизге чалышып эмне болуп атат я деп беймаза боло баштадык. Анткени 7 апрель революция күнүн жокко чыгарабыз деп бийлик тараптан аракет болуп атыптыр деп элдин арасында ушак айың жүрүп атат. Ошол чынбы? Муну биз кандай түшүнөбүз? Эгерде ошол чын болсо, мунун инициатору ким? Эгерде ошондой боло турган болсо, ким мойнуна жоопкерчиликти алат? Тарыхты чаңган мамлекеттин келечеги болбойт. Кандай болгон күндө дагы бул тарых. Жанагынча балдар өлдү, жетим жесирлер калды. Биз өзү деле 7 апрель Жаштар кыймылы саясий партиясы, мына биз ал кезде жаш болчубуз. Аябай сарсанаа болуп атабыз. Эмне болуп кетет эми деп. Анткени карапайым элдин арасында жанагындай бир ушак айыңдар жүрүп атат. Бакиевдер келатыптыр деп. Ушул чынбы я? Ошону биз сизден сурайлы дедик эле. Бийлик бир реакция кылып, кайрылуу жасап айтып койсоңуздар карапайым элге түшүндүрүп. Биз түшүнбөй турабыз эмне болуп атканын азыр мамлекетте. Чындыкты айтып, чыркырап сүйлөгөн жаш балдарды ал жерде кармабай кое бериңиздер. Алардан 100 эсе, 1000 эсе коркунучтуу кылмышкерлер чыгып кетти азыр акча төлөп түрмөдөн. Чындыкты айткан балдар түрмөдө жатат. Карапайым элим, келиңиздер баарыбыз бир ооздон өзүбүздүн конституциялык укугубуздан пайдаланып, президенттен люстрация мыйзамын талап кылалы. Антпесек, биз 30 жыл кыйналып жашадык. Эгерде люстрация мыйзамы азыр ушул тапта кабыл алынбаса, келечекте биздин балдарыбыз да кыйналып жашап, бизге окшоп эч жакшылык көрбөй, эч бир жакшы нерсеге жетпей жүрүп өмүрлөрү өтүп кетет. Келиңиздер баарыбыз ошо люстрация мыйзамын талап кылып чыгалы, айталы президентке, сураналы. Антпесек болбой калды окшойт. Люстрация мыйзамын кабыл алса, келечекте мамлекетке жакшы болот. Кыргыз эли дагы карапайым эл, чортаман эл, биз утушта болобуз. Утушка ээ болобуз. Ошону бир жакшылап түшүнүп, баарыбыз талапты катуу койгонду билели, үйрөнөлү. Бул биздин өзүбүз үчүн эле, мамлекетибиз үчүн эле жакшы бир көрүнүш болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Келерки жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.